Саламатсыздарбы, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Сиздер менен кайрадан жолугушуп жаткандардан кубанычтамын. Биз бүгүнкү сабагыбызда 1688-ди через алифбей төлөгөндү үйрөнөбүз. 1688-дин айырмачылыгы табабаудан биз бул жактагы оплатаны только через алифбей кылабыз. Мен алифбей менен төлөгөндү гана билем, мен өзүм билгенимди сиздерге көрсөтүп берем. Ал үчүн биз Play Market приложениясынан алифбей деп көчүрүп алабыз. Мен уже көчүрүп койдум. Алифбей деп жазсаңыздар эле ушинтип чыгат. Ушул приложение алифбей болот. Көчүрдүм. Сиздер көчүргөндө сиздерден ушундай окошко чыгат. Окошкода сиздер ушул көк болуп күйүп турган ушул жерди тандайсыздар. Бул жерди баскандан кийин разрешить деле басып койсоңуздар болот. Караңыздар, ушул жерде астында ушул биринчи, экинчисин көрдүңүздөр э, Табабаунун мына логотипи турат. Ушул жерди басыңыздар, через Табабау киребиз деп. Бизге алифбей киргенге оңой болот. Ушундай окошко ачылат. Ушул көк менен күйүп турганды басабыз. Басканда бизден запрос сурап атат, ушул подтверждение сурап жатат. Биз ушул оранжевый менен күйүп турган, ооба ушул менин почтам деп биз ушул оранжевый белгиси менен подтверждение кылабыз. Мына алифбей приложениясына кирдик. Мен өзүм мурун алифбейге эме болгом, бирок меники срогу бүтүп калып, өзүмдүн паспортум жок. Башка бир кыздыкы менен болгом, бирок кайра мен кошула албай койдум. Ошондуктан азыр башка жаңы почта, жаңы загранпаспорт менен регистрация болгонду көрсөтөм. Паспорт жөнүндө айта кетсем, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүкү болуу шарт эмес. Жолдошуңуздуку болобу, келинчегиңиздики болобу, апаңыздыкы, туугандардыкы, айтор любой загранпаспорт менен регистрация болсок болот. Бирок ошол сиз кимдин паспорту менен регистрация болсоңуз дагы, ал киши эгерде кийин өзүнчө ачам десе, ал киши регистрация боло албайт. Ошону айтып коеюн. Мына биз ушинтип киргенде эле ушул чемодандын сүрөтү турат, ушул жерди басабыз. Так, басканда эле бизге мына ушундай бет ачылды. Банк, бул Шанхайдын банкы. Ушул сары түстү басабыз. Басканда бизге эми биз бул жакты толтурушубуз керек. Ушул жакка абдан жакшылап көңүл буруңуздар. Мына ушул турган стрелканы басабыз. Басканда ушул жерден тандайбыз. Дагы бир жакшылап көңүл бурчу жер, паспортуңуздар кайсыл жакта эмеси болсо, пропискада болсо, тек гана ошол жерди тандайбыз. Меники азыр Кыргызстандын паспорту. Кыргызстандын паспорту. Ошондуктан мен Кыргызстан дегенди тандайм. Так, мындай эле тандайм. Мына көрдүңүздөр, Кыргызстан деп чыкты. Ушул Кыргызстанды тандайм. Эгерде сиздердики гражданствоңуздар Россияныкы болсо, анда Россия дегенди тандайсыздар. Паспортуңуздар кайсыл жакта регистрация болсо, ошол жерди гана тандайбыз. Бул жерде паспорттун номерин сурап жатат. Паспорттун номери жанагы загранпаспортто АС деген номер бар, ошону толтурабыз. Азыр мен ушул жерди толтуруп алайын. Бул жерге паспорт боюнча атыңыз, фамилияңыз жазылат. Паспорттун мөөнөтү кайсыл күнгө чейин, ошону жазасыздар. Бул жерге дата рождения жазылат, тууган күнүңүз, жылыңыз, айыңыз. Гендер, бул жерге пол, женский, мужской дегенди тандайсыздар. Андан кийинки азыр мен толтуруп сиздерге көрсөтүп берем. Достор, мен азыр калганын сиздерге картинка, сүрөттөр аркылуу түшүндүрүп берем. Анткени мен өзүмдүн картам азыр болбой жатат. Өзүңүздөр билгендей эле, Россияда болгонума байланыштуу за границадан покупка кылганга картам болбой жатат. Бардыгын эми туура түшүндүрүүгө аракет кылам. Сиздер дагы жакшылап конткоюп көрүңүздөр. Жанагы жерлерди толтурарда, мына ушул жерди сиздер скрин кылып алсаңыздар болот. Кандай кылып? Мен орусча бул жерге жазып койдум. Ушул жерлердин баарын скрин кылып толтуруп жатканда ошондой кылып толтурсаңыздар болот. Жанагы видеодо көрсөтүп кеткендей эле, мына страна по прописке. Паспортуңуздун номерлерин, имя, фамилия болуп, ошол паспорттагы англисче жазылган, ошону жазасыздар. Номер паспорта деген жерге АС деп жана биздин паспорттун номери бар го, ошону жазасыздар. Андан кийин паспортуңуздардын мөөнөтү кайсы числого чейин ошол жер жазылат. Тууган жылыңыз, айыңыз, күнүңүз жазылат. Бул жер пол, мужской, женский дегенди тандайсыздар. Сөзсүз түрдө түшүнбөсөңүздөр Google перевод менен иштеңиздер.
Профессия деген жерге обязательно өзүңүздөрдүн профессияңыздарды жазуу шарт эмес. Любой эле бир профессияны тандап койсоңуздар болот. Адрес по прописке деп турат. Бул жерде азыр мен сиздерге бул жерде да скрин кылып дайындап койгом, көрсөтүп берем. Караңыздар. Например, Кыргыз Республикасы деп жазсабыз, улица Бишкек, Ош болсо Ош, Нарын болсо Нарын деп жазасыздар, районун жазасыздар. Анан индекс код деп турган жерди баарыңыздар эле Google'ду билесиздер. Google'га киребиз дагы. Например, индекс код Бишкек деп жазсам, мына меники ушинтип чыкты 720011. Сиздер ушул жерге өзүңүздөрдүн районуңуздарды, областты жазсаңыздар, ушул жерге сиздерге код чыгып берет. Анан ушинтип жазып алгандан кийин бизде кайра бул жерге киребиз. Адрес по прописке жана мен көрсөтүп бергендей мурунку сүрөттөгүдөй кылып баарын толтургандан кийин бул жерде фотография загранпаспорта деп турат. Ушул жерде сиздер бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып, мына көрдүңүздөр мындай кылып көрсөтүлүп берип турат. Баардыгын так жана мындай четко кылып тартасыздар да, чтобы мутный болуп калбаш керек. Эгерде мутный болуп калса, обработкадан өтпөй калат, анан кайра башынан толтурганыңызга туура келет. Ошондуктан биринчи тартып жатканда эле жакшылап тартыңыздар. Загранпаспорт болуш керек, обязательно загранпаспорт болуш керек. Ушинтип тартып аласыздар дагы. Анан тарткандан кийин ушул жерде кнопканы басасыздар. Басканда сиздерден бүткөндөн мындай галочка чыгат. Успешно деп чыккандан кийин сиздерден ушундай бет ачылат. Бул жерде болсо мына жазып турат: Шанхайдын банкы январдын 3-үнөн 2020 жылдан баштап 5% за обслуживание бизден 5% алат деп турат. Бул жерде болсо 100 юан эң аз дегенде биз 100 юандан өйдө гана салабыз акчага. Алипейге 100 юан 500 миң деп турат. Сиздер 1688-ден, например, покупкаңар канча сумма болсо текшересиңер. Мен негизи 100 юанга чейин эле салам, андан көп салбайм. 100 юандан салып покупка кылам да. Эсептеп, анан ушул суммаңызга ылайыктуу кылып покупка кыласыз. Андан көбүрөөк болсо 500 деп салсаңыз болот. Анан бул жерге сиздер минтип 100 юан деп тандайсыздар. Мен 100 юандыкын көрсөтүп берип атам азыр. Ушуну тандагандан кийин ушул next деген ушул кнопканы басыңыздар. Көк кнопканы баскандан кийин сиздерден картаңыздын эмесин толтурушуңуз керек. Банковский картаны толтуруу чыгат. Банковский картаны толтурганда баарыбыз эле билебиз. Картаңыздардын номерин жазасыздар. Бул жерге срокун жазасыздар, кайсыл срокко чейин. Анан артындагы 3 цифраны жазабыз, кайсыл секретный кодду ушул жерге жазабыз дагы. Анан бул жерди басабыз. Баскандан кийин мына азыркы сүрөттө көрсөтүлгөндөй сиздердин ушул жерде сиздерге деген 100 юан болсо 100, 500 болсо 500 деп ушул жерге чыгат. Сиздердин картаңыздардан акча снимать этилет дагы, анан ушул жерге цифра өзгөрүп калат. Анан биз 1688ге киребиз, өзүбүздүн сайтыбызга. Заранее дайындап койгон, корзинага салып койгон товарларыбыз ушул корзинада билесиздер, корзинаны басабыз. Так, ушул жерди басабыз. Мен азыр 1-2 магазинди мисал кылып көрсөтүп берейин. Например, бир магазинден 1, 2, 3, 4 мындай көп кийим боло турган болсо, үстүңкү эле галочканы басып койсоңуздар. Ушул магазинди көрсөтүп берейин. Так. Бул магазинде мейли бир эле магазинди көрсөтүп берейин. Бул жердеги оранжевый кнопканы басабыз. Биз товарларыңыздар, например, көп болсо тандап аласыздар дагы, анан ушул оранжевый кнопканы басабыз. Баскандан кийин бул жерде биринчи эмеде биздин каргонун адреси. Ушул жерде стрелканы басып, эгерде сиздерде бир канча карго болсо, ушул жерди басып, анан өзүңүздөрдүн каргоңуздарды тандайсыздар. Менде бул жерде бир эле карго болгондуктан, ошондуктан бир эле адрес турат. Мына бул жерге да көңүл буруңуздар. За доставка. Бул доставка деген Кыргызстанга чейинки доставка эмес, дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Бул ошол магазинден Кытайдагы биздин каргонун адресине жеткире турган баасы 8 юан экен. Негизи Таобада мындай за доставка акча албайт, бирок ушул 1688 сайтында алат. Ушул жерге да жакшылап көңүл буруңуздар. Мына сиздин товарыбыздын баасы общий 81 юан болду. Анан 8 юан бул доставкага кетти. Ошондо биригип 89 юан болду бизде. Оранжевый кнопканы басабыз. Баскандан кийин бул жерден бизге выбор келет. Alipay аркылуу төлөйсүңөрбү же карта дегенде ушул карталарды баспаңыздар. Бул кытайлардын ошо өздөрүнүн банктары карталары менен төлөсө болот, бирок биз бул менен төлөй албайбыз. Ошондуктан биз ушул Alipay дегенди басып, анан оранжевый кнопканы басабыз. Оранжевый кнопканы баскандан кийин бизден дагы сурап жатат. Ушул кнопканы басабыз.
бул жерде карта кошуңуз деп атат. Мен азыр карта кошкон жокмун да тигил жака, ошондуктан ушундай чыгып атат. Сиздер ушул кнопканы баскандан кийин сиздерден 6 цифра чыгат ошол жерге. Постоянно покупка кылып атканда ошол цифраны өзүңүз, например, туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз кылып сохранить этип алсаңыз болот. Ошол жерге кодду тересиз, 2 жолу тересиз, бирөөнү тересиз, андан кийин экинчисин подтвердить кылып ошону тересиз. Ошону тергенден кийин анан сиздерден ушул покупка болот. Мен азыр бул жерге карта кошпогондуктан мага карта кош деп чыгып атат. Сиздерден антип чыкпайт. Бул жагы түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Андан өкүнүчтүү болуп атат. Мен сразу өзүм покупка кылып сиздерге көрсөтүп берейин дегем. Эми бул жагы деле түшүнүктүү болуш керек. Түшүнбөсөңүздөр YouTube'дан комментарийге жазсаңыздар, ушул видеонун астына мен колуман келишинче жооп берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү сабагыбыз ушул болду. Кийинки сабакта Турцияны чыгарам же болбосо Пиндону чыгарам. Баарыбыздардын кармаган орозобуз кабыл болсун. Эмнени тилесек, баардыгын жаратканым тилектерибиз кабыл кылсын. Кийинки сабакта анда көрүшкөнчө саламатта, аман эсен болуңуздар.